Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журттум. Адаттагыдай эле ошо кут берүүсү. Кыргыздын кудуреттүү улуу табылга. Адамзат үчүн ошо куткаруучу илим, адамзатты куткаруучу илим, пендечиликтен чыгаруучу илим, кудуреттүү улуу табылга. Өзүңүздөр көбөй болуп жатасыздар, азыр ушу дүйнө элинде дегеле бир жакшылык, жакшы жаңылык жок. Өсүү, өзгөрүү жок. Тетирсинче эле кыйроо, пикир келишпестик, табигый кырсыктар, оору сыркоолордун көбөйүшү, ачкачылык, кыргын сүргүн, качуу, башкалкалоо, шаарларда, өлкөлөрдө революция, митинг, тополоң тоз. Мунун баары ушул бекеринен эмес, мунун баары ошол өткөн мезгилдин ачык белгилери. Ушу адам эволюциялык жол менен жашады. Эволюция дегенде аябай көңүлгө тийиш керек. Тили ооз жок жаралды, жашоонун мукташтыгына сөз пайда болду. Андан кийин ушу өсүп бир үч таякты байлап палатка кылдыбы, койдун жүнүн токуп кийим кылдыбы, эми ушундай көп замандарды басып өтүп акыркы ошо темир, техника доорлорун басып өткөндө улам аң сезим бийиктеп турат экен да, өткөн чак келер чак болуп. Мына азыр мисалга караганда эле бир кездеги ушу байке эжекейлердин колуна ушу жазып алганы 1960 ар жагында белгиси жок. Коом үчүнбү, же бир мындай кыздар балдар үчүнбү, балдар кыздар үчүнбү бир жазып алганда ар жагын же 61 же 69 дегендей. Азыр андай түшүнүк жок, андай адамдар жок. Демек ушу жөнөкөйлөштүргөндө эле ушул аң сезимден өзүп атканы, бийиктеп атканы. Анан ушу өздөрүнүн ойлоп тапкан закону адамзаттын дегеле могу жердик жашоосунда ойлоп тапкан закону такалат экен, бир деңгээлге такалып, ошо тапкан закону же болбошу жылтыруу адамды бузуп атпайбы бүгүнкү күндө? Көрө албастык, атаандашуу, арыздашуу, менменсинүү, өзүн бийик сезүү, ушунун баары эле адамга аябай зыян алып келди. Жакшылык алып келген жок. Башатта адам жаратуучу болгон экен, табият жаралганда бейиш болгон. Адам ушу пендечилик жашоого түшүп жаратуучулугун жоготуп ийгенден ошо ак кара, жаман жакшы, сен мен дешип, ушу бир кыйроого түшкөн кезде анан ошо кыйраган жерге Кудай дин берген. Дин ушу келип ак жол, ыйман, сыйынуу, Кудай, дагы бир ушундай бир баш оору ар кандай сөздөрдү, бир чектөөлөрдү алып келген кезде ал диндер дагы бурмаланганда, анын да бир тамырлагандай, же бутак бир көбөйгөндөй, бутактары, агымдары көбөйгөндө көбөйдү. Ошол бир адамдын башына бир азап алып келди, 2-ге, 4-кө, 5-ке ар кандай бөлдү. Ошо жердеги эле бурмалоо менен. Анан ушу адашты адам дагы ушу байлык, бийлик деген түшүнүк пайда болду. Озуну, алдыга чыгуу, арыздашуу, саясат, каражат деген ошонун баары ушу адамдын башына бир маселе алып келип, ошондон адамдын жашы азайган, бою кыскарган болуп атат. Эми эмне кылыш керек? Ушинтип анан жерде өсүп токтогондон кийин дагы бир мына бүгүнкү күндө такалды да, дүйнө эли такалды, Япония такалып атат. Ойлоп тапкычтар, техниканын түрүн ойлогондор. Батыш эли такалып атат, дүйнө эли такалып атат. Анан ошондой такалуу болгондо дагы бир эме адамда да бир рост, өйдөлө эволюция болуш керек. Анан ошол мезгилде адамдын акылы жетпеген бала такалат. Анан бир баягы улуу киши кеңеш берип коет го. Ансагандай анан ошо жерде жашап өткөн адамдардын руху арбагы ааламдан кеңеш берип атат.
көп адамга. Мисалы Эргешбай деген атабыз бар. Эргешбай атага Канике эне, Чейирдене, Манас ата жана башка ушундай кеңештерди берип атат. Аян дейбизби, кабар дейбизби, кайы билими дейбизби, ааламдык илимдер. Анан ошону адамзаттын ата теги болгон адам ата көрүнүп анан ошо илим законун берди. Ошо илим закон түшкөндөн кийин, естественный илим түшкөндөн кийин анан ошо искусственный илим күн өткөн сайын күчүн жоюп, адам акылы менен эч нерсени чечип, жетектей, токтото да албай атат. Эми айлантып айтканда ушу эволюциядагы эмоцияда жоюлуш керек экен дагы, адам энергия дегенге айланыш керек, энергияга өтүш керек. Энергия деген бир өзү бир чоң керемет. Ушу эркек энергия көтөрүп жүрөт дегендей эле ушу адам деле бир чоң энергияга айланып, ошону бир өткөрүүчү болуп калыш керек. Же болбосо ошо ата менен тең, атадан артык, атадан кем болду дегендей эле адам ушу арбайлык түшүнүккө, кудайлык түшүнүккө, периштелик түшүнүккө өтүш керек болуп атат. Көк асмандан же Кудай дейбизби, же көзгө көрүнбөгөн күчтөрдөн каалоосу ушул, урматтуу журтум. Ошондуктан ар бир адам азыр өз эмгеги менен ошо өткөөлдөн өтөт, өтпөгөнү өчөт, кашага өлөт. Эң башкысы ошо бир мындай кыйроо жана конец света болот 2012 жылы деп дүрбөлөң түшкөн го дүйнө эли деле. Ошол болоордун астында бир 10 жыл мурун ошо жаңы доорду дагы бир мүмкүнчүлүк берип, дагы бир илимин берип, дагы бир өстүрүү берип, мындай өсүшүн берди. Акыр заман ошондо болот деп мурунку диндегилер деле айтып келгени бул чындык. Азыр акыр заман болгон жок, кандайдыр бир мындай ылгоо болуп атат дүйнө элинде. Мына ушундай кезде анан ошо ааламдык түшүнүккө өтүш керек. Ааламдык күчтөргө калыптаныш керек болуп атат. Ошол ааламдан келген өкүл катары анан кыргыз журту багыт көрсөтүш керек. Ошол кызматты буйруду кыргыз журтуна Кудай, арбайлар. Ушу энергияга айланыш үчүн эң биринчи өзүңүздөрдү бошотуп отуруңуздар. Чалкалап, көзүңүздөрдү жумуп, отуруп же жатып. Боштондук бул өтө чоң эң биринчи кадам жаңы доордо жашоо үчүн. Эң биринчи закон кысылуудан адам ооруйт. Ушул минтип кысылып алса, жанагы кыш болбойт деген сөз ошодай өзү. Кыш жерде бир чөп чыкпайт да. Анысагандай ошо кысылган жерде дагы бир мындай өсүү болбойт. Өзүңүздөрдү бошотуп, тегерегиңиздин баары ошо көзгө көрүнбөгөн энергиядан турат. Анан адам азыр ошол так берилет. Адам асманга эчтекеге сыйынбай калат барып, тетирсинче өзү теңирге теңдешсиз энергияга жетет. Теңирге теңдешсиз энергияга жеткен адам башкарат дагы, аалам аткарып калат. Мурун биз ойлогонбуз, аалам башкарат, адам аткарыш керек деп. Азыр тетирсинче ошол энергияга, түшүнүккө жеткен адам башкарат, аалам аткарат. Өзүңүздөрдү аябай бошотуп, ошо мантра катары айтып, боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин деп. Ошо тегерегибизде аябай боштондук деген чоң энергия бар. Кана боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин. Анан ушу дене башыңарды аябай бошотуп, оң колуңду, сол колуңду, оң бутуңду, мээңди, денеңди, сол бутуңду, жамбаш табарсыктарды, ошол табарсыкта өтө чоң энергияны кармайт. Бошотуп отуруңуздар. Анан жаныңыз кайдан келген? Улуу дүйнөдөн келген. Мына кечээ келген, эртең кетет. Жерде жашап өткөн Манас бабамдын чоросу деле мен жерде жашап өткөм деп бүгүн байланыш берип атат го. Демек жандын бул дүйнөдө дагы, улуу дүйнөлөрдө дагы оорду бар экен. Ал эмне кылып жүрөт десе, өз арбайын тартып жүрөт дейт го. Анысы кандай ушу арбай деген ушу ааламдык дүйнөдө болуп атат, могу 7-катарда. Анысы кандай ушу арбайдын
же биздин айтканда рух жандын дагы ошо жерге кызматка келет экен, кайра кетет, ошон үчүн кайтыш болду деп. Анысы кандай ошол биз бул жерге бекер келбегендирбиз, урматтуу улуу журтум. Эгер бул жерде биздин кызмат ордубуз болбосо, Кудай жаратып бизди убара болмок эместир. Түш аянда эле чындыкка айланып атат го, чындыкка чыгып атат го. Анысы кандай? Бул ааламдан түшкөн закон, бул аткарылат. Бул чындык аткарылып атат. Ушу элге жеткирип, коштоп колдоп, түшүндүрүп коюу ошо ар адамдын милдети. Тилмештик кылып коюу, мындайча айтканда. Анан ошо мен улуу энергиянын ээсимин деп бир 3 жолу, 2 жолу ошо айтып, мен улуу энергиянын ээсимин деп өзүңүздөрдү бош кармап отуруңуздар. Деги эле ошо жолдо бараткандабы, үйдөбү, рульдабы, коноктобу ошо өзүңүздөрдү бош кармап ар дайым мен жаным улуу дүйнөдөн келген, мен ошо улуу энергиянын ээсимин, ошо улуу күчтөрдөй эле укугум бар, улуу күчтөрдөй эле сөзүм закон, көзүм закон, оюм закон, айтканым закон деп ушундай түшүнүктө болуңуздар. Анан керек болсо ошо улуу күчтөрдөн дагы жер жашоосунда сиз аябай бийиксиз, ыйыксыз. Эмнеге дегенде аларда кол бут жок болуп атат да, аларда ооз көз жок. А сизде бар мына эфирге келдик, оозубуз менен сүйлөп, көзүбүз менен көрүп, мээбиз менен сиңирип, дилибизге отуруп, кайра тилибиз менен чыгарып берип атабыз. Анысы кандай эле ошол алар Кудай арбайлар, жер жашоосу аларга керек. Себеби могу 7 катар жер, 7 катар аалам эгер жер жашоосу жоюлуп кетсе, анда чексиз аалам жок болуп кетет. Ошон үчүн жер жашоосу алар үчүн дагы уланып туруш керек. А ошо жер жашоосунда өзүнүн законун кармап туруш үчүн, жер жашоосун кармап туруш үчүн тирүүлөр аркылуу гана ишин аткара алат. Мына пайгамбардын жаралышы деле, алардын осуяты, алардын жазып кеткен хадистери деле бул бекеринен эмес. Ошол бир коомду өзгөрткөн Ленин сыяктуу, ата араба менен өткөрүп алып союзду атом бомбаны ойлоп чыккан Сталин сыяктуу адамдар деле ошо көктөн буйрулган. Атайын бир бурулуш жасоочу, коомдо өтө орду бар, Манас бабамдынбы, Бакай бабамдынбы, Кошой бабамдынбы, энелерден санай турган болсок, Обоне Умай энелердин деле жаралышы ушул бекеринен эмес. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, өз арбайыңарды тартып, өз арбайыңарды өстүрүп, өз арбайыңарды көрүп, уулуңдун арбайы өзүнчө, балаңдын арбайы өзүнчө, келиниңдин арбайы өзүнчө, небереңдин арбайы жаны өзүнчө, анын милдети, кызматы бөлөк. Сиз ошо өз арбайыңызды тартыңыз, өстүрүңүз. Эми эмне болот мында дегенде, ошо ата менен тең ул, атадан кем ул дегендей, адам ошо теңир касиетине, Кудайдын кудуретине, чексиз энергияга жетиш керек болуп атат. Эми өзүндөй улуу Кудайдай болбосок дагы, кандайдыр бир баягы атасын эле өсүү, атасын уят кылган жок, атасын бир боштондукка чыгарды дегендей, биз дагы ушул Кудайды, көк асман ээлерин түштөн берип атат, байланыш берип атат, аян берип атат. Эми ошону сиңирип алып, ордуна отуруп, анан биз аларды бошотушубуз керек. Ата жолундагылар бата чыгарып берчи деп эле бир акку дегенди эсип жүрө берет го, же шумкар же дабыр демесин. Эми сиздер илим алыңыздар, эми сиздер багыт бата бериңиздер. Бата деген эле ушул. Батадан эмне чыгат? Кемчилигиңди айтат, ата жолунда мисалга. Барар багытыңды айтат, өсүүңдү айтат, же бир жакшылыгыңды аткарып берет, же бир оору соркоңон айыктырат, бата берет, багыт берет. Анысы кандай? Сиз илимди алыңыз дагы, багыт бериңиз. Ошо атаңызды, аталарыңызды, бабаларыңызды, арбайларыңызды, ата теги арбайларыңыздарды куткарыңыздар. Алар деле бир тарбиялап келди. Ошо ата жолунда деле бата чыгат экен го, илим ал деп. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум, келиңиздер куткаралы. Кыргыз журтун куткаралы. Ошентип азыркыда энергияга адам толуп, касиетке толуп, анан энергия өткөргүч проводко айланыш керек деп берилет. Эми ошондо бул кандай дегенде, мына мен толгон адаммын, ошон үчүн эфирден адамдар айыгып атат. Демек энергия өтүп атат да, мына мындай келип,
Анан мындай өтүп атат. Бул жерде так берилет. Көктөн Кудайды тааныганың, көктөгү Кудайды тааныганың, көктөн буйрулган жердеги Арстаналайды тааныганың деп. Мына Кудайга жалынып жүрүп деле багытын тапкан эмес. Тиленип, сыйына берип деле жол ачылган эмес. Тетиринче ооруп, психологический атакага түшүп, намазым кайтыш болуп калды деп коебу. Өлүп калды деп мисалга. Ошондой бир түшүнүктө жашаган. Азыр мына ошол көктөн издегенин жерден таап атасыздар да. Ошон үчүн айыгып атасыздар, ошон үчүн энергия өтүп атат. Ошо азыр энергия топтоонун жолдору ушул. Сиздерде деле ушу энергия иштейт. Мен өзгөчө, сиз өзгөчө ылдый эмессиз. Баарыбыз эле бир ошо адамбыз. Баарыбыз эле ушул көктүн, теңирдин жердеги теңдикти кармап туруучу, Кудай жаратканды улап сактап туруучу, көбөйтүп туруучу, теңир кудуретинен жаралган, деминен жаралган эле улуу кыргызбыз. Ошон үчүн ушул улуу энергияны алып, өзүңүздөрдү аябай калыптандырып, касиетиңиздер менен эми ушу бийлик жүргүзүңүздөр, энергия жүргүзүңүздөр. Анан эми бул жерде бир мындай улуу түшүнүк болсун. Асмандан азыр эми бул жерде так берилип атпайбы? Адам өзү ок. Асман жердин тиреги Арстаналай дегендей эле мына адам энергияга толуп, ушул аябай бийик түшүнүккө жетип, эскичиликтен чыгып, ак карадан чыгып, канчалык ошо эскичиликтен чыксаңыз анан жаңылыкка илешесиз да. Анан ошол толгон топ Арстаналай, анын тобу, кандайдыр бир өзгөчөлөр. Анан дүйнөнү соттоп атабыз да биз. Арстаналайдын сыйкыр аурасынан от, суу, таш, аба, арбай мазар ээлери, көзгө көрүнбөгөн күчтөр программа амал алып кетет дейт да. Анан ошондо эле биздин бала дайым болду дегендей дүйнөнү иреттеп келе берет. Табият жер адамын табыгы илимге, Кудайдын илимине багындыруучу теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу жазо, сабоо, мына мынтип жан дүйнөлөрүн ойготуп атат. Табият кырсыктаса ойгонбой эмне болду? Неге мынтип атат деп окумуштуулар азыр билбей атып турган. Неге мындай туруп эле торнадо жүрүп атат, эмнеге эле шамал болуп атат деп. Орустун окумуштуулары таппайт да, анткени эми ааламды ошон үчүн айтып атабыз да, батыш банкрот болот, кыргыз багыт берет, бата берет, башчы болот деп. Анан ошо батыш саясатына, каражатына, самолетуна, ойлоп тапкан куралына таянса биз 4 керемет куралыбыз болуп атпайбы? От, суу, таш, аба. Абада эмне болуп атат? Воздух, духов возит. Мазар ээси, моюдун ээси, улагада турган ата тектин арбайы дегендей эле мына биз ошо күчтөр менен анан аны батышты чаап атабыз. Кырсык кылуу биздин милдет эмес, а бирок соттоо, чечим чыгаруу менин милдетим. Менин чөйрөмдөгүлөрдүн милдети, ар жактан буйрулуп келген адамдардын, ишеничи беч, духу бийик адамдардын милдети. Сууда эмне бар? План, программа бар. Ташта эмне бар? Магия бар. Теңир мыйзамы бар. Илгери ташты ала салдырып, бир 7 ташты ала салдырып тилек айтып койгону. Эмнеге дегенде таштын күн бет көрбөгөн бети күн көрсөм экен деп тилейт экен. Ошону аткарып койгондо ташта бир магия бар экен деп таштан төлгө тартканы. Мындан чочуркап түп эле умный болбой эле коелу. Мындан чочуркап кыйынсынбай эле коелу. Бирок ошо 4 керемет куралсыз кыргыздын эч күчү жок. Мына ташта магия бар экен. Чарт дегенде теңир касиети ошо ташка түшөт экен. Ошон үчүн жана ай ташка тийбе деген ошо экен да. Ошон үчүн ар бир ташты дагы орду бар деген бекеринен эмес. Көк таштын үстүнө отуруп туруп каргап койсо ошол бөөдө каргыш ва туура каргыш туура тиет экен да. Отто эмне бар? Жан рух бар. Мына ошо 4 керемет курал менен ошо теңир энергиясына, теңирге теңдеш жеткен, энергияга жеткен топ ошо бир касиеттүү адам дүйнөнү тегеретип тегиздеп атат.
Бул кыргыз элине эле карай бербеш керек. Бул ааламдык адамзатты бириктирүүчү бул илим. Адамзат үчүн түштү. Анан келет да эртең изилденип келген. Анан шарт окуйбуз. Биринчиден, адам өзүңдү тааны. Ай адам кимсиң? Жаның ааламдан келген, чексиз дүйнөдөн. Ошол жака кетет, кайтыш болосуң. Бул дүйнөгө кызмат келгенсиң. Табиятты тааны, кыргызды тааны. Ошо төртөөнү тааны. Кыргыз бол же кыргын болосуң деп. Анан ошентип окутуп, батабызды берип, каражатын төктүртүп, адам кылып анан кетиребиз. Ансыз табият да тынчыбайт. Мына ошол жерде ыйыктар ошо Арстаналай туу менен баштагандар. Осы үйдө отту жагып, сотточуну соттоп иштегенде саясатта дагы, анан табиятта дагы торнадо болот экен. Анан адамдын ичинде да торнадо болот экен. Мына дүйнөдө ошон үчүн болуп атат. Ошентип бул кубаныш керек. Бул 100 жылда, 1000 жылда мындай болгон эмес. Бул чындык. Ошон үчүн келип жаныңарды, келечек мыйзамыңарды, жолуңарды алып кеткиле, багытыңарды алып кеткиле, батаңарды алып кеткиле. Бул чындык. Кара күч менен азыр эчтеке бүтпөйт. Мына биз ошол жерде отуруп алып, керек болсо дүйнөнүн саясатчыларын, дүйнөнүн байларын, ошо Порошенко баштаган байларды соттойбуз. Отуруп алып, кадимкидей чечим чыгарып, кантип? Биринчиден булар келечектин мыйзамын билбейт. Экинчиден булар көктөн буйрулган эмес. Үчүнчүдөн бул улуулук адамзаттын өсүү жолуна жолтоо болуп атат. Төртүнчүдөн бул аалам өкүлү болгон кыргыздарды басынтты, жарып атат, жойгусу келип атат, атыбызды өчүргүсү келип атат паспорттан. Өзүн тааныбаган бир балдарды башыбызга коюп пул менен, колдоо менен улуу жолубузга жолтоо болуп атат, улуу журтка жолтоо болуп атат деп чечим чыгарып, жөн эле бир баягы соттосоң деле чечим чыгарасың го, мындай тескейсиң го, же тергейсиң, тергөөчү дегендей. Анан күнөөсүн таап анан соттойт да. Анан ушул жерде биз ушундай ишеним менен соттогондон аалам күчтөрү ар кандай абийирин ачат. Ар кимди кийип алып иштейт, шылдың кылат. Эчтеке эмес, эртең ал эмне болуп тура турган бейлиги? Анын кесепетинен жумурай журтуна анын кесепети тийип атпайбы? Жакшынын шарапаты, жамандын кесепети тиет дегендей. Анан бул айтчу дагы мезгил келди, себеби ошол көктөн буйрулган кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу Арстаналайдын дагы энергиясы толду. Кызык эле нерсени баштан өткөртүп атат, эми ушу боекту, жомокту болушун айтпасак болбой атат. Адамды эми ушу Арстаналай жууп коет, жутуп алат, кайра кусат деп берилет. Ал эмне дегенде, эми ушу эски пендени сиңирип алып, кайра периште кылып. Эми ушу түнү менен кээде кадимкидей ушу адамдардын баарын кыргыздарды жакшы көрүп, карапайым элди аябай жакшы көрүп, карапайымды ошол жаратуучуга айлант деп берилет ааламдан. Анан ушу мээрим төгүп баарына. Бир кезде ичим ооруп, ашказаным ооруп, анан кайра ысып чыгат. Анысы кандай ушу адамдын анатомиясы бул жаңы доордо астрологиянын ордун аткарат. Же болбосо ошол асмандан көткөн Кудайдын ордун адам өзү жаратып калат. Мындайча айтканда, койчу балаң менен урушкандан көрөк мээрим төгүп койчу дегендей эле. Сен урушсаң чатак боло берет ал үйдө. Келиниң менен келишпестик, уулуң менен уруш боло берет. А сен мээрим төкчү, ичиңен отуруп эле койчу. Ушулар деле мен деле ушундай кичикесимде, ушундай жаш кезимде мындан да кылды түшүнүктүү элемин да. Койчу, жакшы көрүп коеюнчу деп. Мисалы баласын мындай 1,5-2 жаштагы андан кичик баланы энеси жакшы көрөт, жакшы көрөм деп айткан жок, а бирок жакшы көрүп мээрим төккөн үчүн бала энесине эле таанып, энесине кача берет го. Анысы кандай менчелик кыргызды сүйгөн адам барбы? Кыргыздын касиетин билген адам барбы? Менчелик арбайларды жакшы көргөн адам барбы? Менчелик ааламды ушул керемет күчтөр менен байланыш
алып ушулар менен ошолордун сөзүн жеткирген адам барбы? Гармонияда болгон адам барбы? Менчелик табиятты мактаган адам барбы? Өз бетимди бияка алып коюп, өз айберимди бияка алып коюп, ааламдык сөздү, анча мынча ушу жердик ишимди токтотуп коюп, той торопону токтотуп коюп, конок ашты токтотуп коюп, улуу кызматымды алып баратам. Караңызчы, ошентип сиз гармонияда болгондо сизге мээрим төгөт. Бул жерде ошо Бакыт Тубашев жазыптыр эле, Кудай сен менин кызматыңда болсоң, мен сенин кызматыңда болом деп атат депчи. Анысы кандай ушу мен арбайдын, табияттын, ата теги арбайдын, адам атанын жана жогорку күчтөрдүн билдирүүсүн берет деп түшүнүктүү кылып, салыштырып, чоочутпай жеткирип атпайм, урматтуу улуу журтум. Мына төгүңүзчү мээрим, сиз көчөгө тиккен илген реклама эмне? Андан эмне чыгат? Бирөө каргап кетип атат, бирөө сөгүп кетип атат, бирөө айырып кетип атат. Ичиңизде мээрим төгүңүзчү. Ошондо ичи жылыйт. Сүйүүзү сыйкыр. Бирөөнү сүйүп калса да бир жакшы нерсени элестетип, үй салып үйлөнгөнүн элестетет, же машина алып бир жакшы жүргөнүн элестетет. Ошол барып аткарылат да. Анысы кандай бир жерде да Кудай жарыгында берет. Ишенич болсо акырында ишке ашып кете берет дейт. Ишеничке улуу илим керек. Аябай бийик түшүнүк керек. Өтө чоң дух керек. Дух болбосо адам ишенбейт да. Караңызчы кереметти. Эми ошол улуу бир адамды жаратып жерде берилип атпайбы? Көктөн буйрулган адам деп, жалгыз адам ал деп мисалга. Анан ошол кысып, уктатпай, кыжаалат кылып, ал кылып, бул кылып келип, анан эмне кылыш керек дегенде ушу адамзатты жакшы көр, жууру деп. Анан ошон үчүн мен өткөндө да айтып өттүм эле, мен эми муну жашырганга болбойт. Бул олиялык көсөмдүк кеп больницадан дагы керек болсо чыгарып кете бергиле. Ушу эфирдин маңдайына отургузгула, анткени ушул мына клеткасынан бир энергия иштеп чыгып атат бир адам. Ал аба менен кетип атат, айыга берет. Кечээ бизге бир көрөрман барып айтып кетти. Мен өткөндө ошо телевизордон айттым эле, апамды больница жакшы болбойт, турбайт деди эле. Ошо сиздин эфирди көрүп атып, таякка 2 таякка турду. Эми азыр 1 таяк менен басып атат. Басам деп атат деп. Бул чындап эле энергиянын жетишкендиги. Азыр рекламалык тыныгуу бар экен, андан сөзүбүздү улайлы. Урматтуу улуу журтум, бирөөгө бул менин сөзүм, кылып аткан ишим жомок сыяктуу сезилиши мүмкүн. Бул чындык, өзү ошо жомок жашоо болгон. Биз ошондон алыстабалы эле, ошол айтылган сөз мүмкүн жомоктой сезилиши мүмкүн. Мисалы мына ташты алды, баланын жүрөгүн көтөрүп атат. Бул кыргызчылык, сыйкырчылык, айыгып атпайбы? Айыккан, айыктырып атат азыркы күндө деле. Демек, ошо энергия менен, ошо сыйкырчылык менен баланын жүрөгүн айыктырып атса, демек азыр андан да бийик энергия келип атпайбы? Адамзатты бооруңа кыз, атасы да энеси да бол деп мисалга мага. Соттогонун сотто, карапайым адамды жаратуучуга айлант. Байды кедейге айлант. Кышты жазга айлант. Аял эркекти ийгизге айлант. Чындап эле адам жаратуучу, ооба, чындап эле адам жаратуучу. Мына көз тийиптир, сөз тийиптир дейт го. Ошону эле сиз башка жакка иштетиңизчи. Ал көз мына анатомия, астрологиянын ордун аткарып атпайбы? Мына көзүңүз барып тийип атат. Бала ооруп калып атат, керек болсо киши өлүп калып атат. Сөз тийип атат. Элдин сөзү баягы жаман көздөн, жаман сөздөн сакта дегендей. Анатомия адамдын көзү, оозу, сөзү, астрология бизге өткөн ошо астрология Кудайдай эле бир ушундай бир касиети тийип атат. Эми сиз ошону көбөйтүңүз дагы, анан кайра аны жакшыга иштетиңиз. Же болбосо баягы адамдын назарынан калды деп коет кыргызда. Улуу адамдын назарынан кала көрбө деп коет. Ой, бул касиеттүү адам деп коет, батасын алып ал дейт. Мисалга, жөн эмес ал адам деп коет. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум? Биринчи ушу күлөөрдөн мурун өзүңүздөргө күлүңүздөр.
өзүңүзгө карап эмнеге күлүп атам, эмнеге жашап атам, эмнеге мен мазактап атам бирөөнү деп. Жаман адам өзү жок. Жакшы мындай жан дүйнөсү гана жарды адам бар. Жок. Мисалы мен эч кимди жаман деп көрө албайм. Эл жактырбаган жана Мотуевди да жакшы көрөм. Камчы Көлбаевди да жакшы көрөм. Лимондун да жакшы көрөм. Ташиевди да жакшы көрөм мисалы. Эл чаңган. Жок, жаман адам өзү жок. Ошо жаман деп бир жагын көрүп алган биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Сен ичиңен талдачы. Адамды бул жерге бир ройлук алып келет экен да. Ошо жаман кылып ошол ушу менен утушалып алат экен. Ортодо жүргөн адам өтө коркунучтуу болот экен. Анткени касиети жок. Же бирөөгө пайдаң тийсин, же зыяның тийсин дейт. Кудай келип сени жазалабайт да, бирөө аркылуу жазалатат экен. Ошондо ишиң жүрбөсө ичиңден издечи дейт. Ичиңден. Эмнеге ишим жүрбөй атат? Эмнеге мындай болот? Эмнеге ичиме батпай атам? Эмнеге жаным кысылып атат? Деп. Урматтуу улуу журтум, чында ошо азыр табигый илимди алып, эскичилигиңиздерден кетип, ааламдык түшүнүүгө жетип, ошол кыргызчылыгыңызды бүтүп, сыйынбай, сырдашып, сыйкыр касиеттерди иштетип алыңыздар. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Арслан Алай балам, мен түшүмдү жортайын дедим эле. Айта кой, айтыңыз. Сүйлөп атат го? Айта кой, угуп атам. Арслан Алай балам, мен тиги түшүмдү жортуп алайын дедим эле. Түшүмдө жолдошумду кара түк басып эле аттырдар. Мен мынтип коем, баламды бар деп коесуң, сенде да бар турбайбы деп эле ушинтип аттырдым. Бул эмнеси? Эжеке жакшы кулбай калды. Анан мен дагы кээ бир сөздү баягы түштүк менен аркарылыктардын сөзү окшобой калат эмеспи? Ачыгын айтканда кара түп басып атыптыр дегенди түшүнбөй калдым. Бир аз мүмкүнчүлүк болсо кайра түшүнүктүү айтып бересизби? Ошо телефонду алдым дегенде эле айтып бериңиз, угула берет бияка. Мына ошентип эжекем абдан мындай туура суроо кылып атат. Түштүн талабын аткаргыла, урматтуу улуу журтум. Түштү анализдегиле, жооруткула. Түш бул периштелердин тарбия сабагы. Түш бул Кудайдын биринчи сабак өтүү, өстүрүү, ыкмасы. Түш ошо түшүнүүңдү бийиктет деп берилет. Түш түшүнүүңө жараша берилет. Эскертүү түш болот, багыт көрсөтүүчү түш болот. Түш өтө көпкө чечилип кетет. Анан кайра ушул жерде азыр жаңы доордо эскиче түш жооруганга болбойт. Түштү жаңыча жоорулат. Ааламдан түшкөн китепке карап. Эскиче көз ачыктык кылганга болбойт. Эскиче тумар чийип, тагдыр айтып, адамды чектегенге болбойт. Эскиче сен жөлөмөгүчүң анан уй экен, анан кой экен дегенге болбойт. Тетирсинче адам азыр бир ошо чоң кереметке жетип кетиш керек. Арбай катары, адам катары. Көрөрманыбыз бар, угуп атабыз сизди. Арслан Алай балам, мен деген түшүмдө жолдошумду жүк мындай жүн чыгып жүк басып атыптыр да, мындай жүн чыгып денесине. Сен баламды айтасың, сенде деле бар турбайбы деп ушинтип айтып атыптырмын да. Кара. Бул аябай жакшы түш экен. Бул аябай жакшы түш. Ушу денесине жарат чыкса, бир курт илешсе, бит илешсе, заңзара илешсе, бул оомат, дөөлөт, окуп берейин так. Жолдун ачылышы, оомат, дөөлөт, ийгилик, жетишкендик, жолдун ачылышы дейт. Эми ошондо кайра бир кыры ошол сиздин эми эриңиз деп коебуз. Эми мындайча айтканда оор сөз менен эркек энергия көтөрөт дегендей, ушу сиздин энергияңыз да, эриңизде эмес. Ушу энергия
өзүңүздүн энергияңызды дагы бир ошол бир оомат, дөөлөт, жана биз айтып өттүк го, ушу бир адам толуп эле энергияга, анан ушу журтун сактап коет экен деп. Ансыгандай сизде да ушу бир жакшы энергия өтүп атат, бир касиет өтүп атат, бир оомат, дөөлөт эле бир байлык, бийликти ойлоп алганбызда, көкүрөктүн байлыгы болсо анан жашоодо бир кең түшүнүк болот. Көкүрөктүн бир байлыгы болсо анан жашоодо бир тынчтык болот эжеке. Бул аябай жакшы түш. Анан ушул чындап эле бир адамзатты айыктыра алабы? Чындап эле бир адамдын касиети дүйнөнү тегеретип тегиздей алабы деп мындай ойлонушуңуздар мүмкүн. Ошондо так бир жерде берилет. Ушу агарган, аламдык түшүнүккө жеткен, теңирге теңдеш энергияга жеткен адам сабак алып ошо айылга барса дейт, ошо бир адамдын жарыгы менен бир адамдын жарыгы бир айылга шам болот дейт. Же болбосо мынтип айтылат го, мазары жакын тайыбайт, бул жер мазарлуу эл, бул жер жөн эл эмес деп коет го. Анысы кандай бир жерде ал мазардын ону болсун. А бирок бир адам ошол мазар арбай, алам, адам ата баштаган энергияны сиңирип алып атпайбы? Андан канча эсе күчтүү болуп кетип атат. Караңыз. А мазарга барып адам сурана берип, тилене берип, ыйлай берип, керек болсо мазарды булгап салат да. Өчүрүп салат, арыктатып салат дегендей. А энергияга толгон адам ал барып туруп мазарга кайра жан салат. Дух берет. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угуп атам, айта кой. Байт укпай эле го. Угуп атам, айта кой, айта бер. Андан кийин. Саламатсыздар. Алло, угуп атабы? Угуп атам, айта бер, айта бер. Деген бизде толтура бир мен анан дагы бир аялдар болуп чыккап жүрүптүрбүз. Анан бизди бир жаман эле киши кубалап чыкты да. Анан баарыбыз эле бир үйгө кирип кеттип эле. Анан ал келип тап, анан мен эле бир эле ступенькага чыга калып эле Алла десем эле улам бир шаг аткажат, дагы бир Алла десем аткажат, Алла десем эле кетти анан. Жакшы. Аябай жакшы түш. Ушу түштө бандит кубалайбы, военный кубалайбы, бир мындай коркунучтуу кишилер кубалашы мүмкүн. Военный, милиция, бир бандит, мына ушулар кубаласа, ал улуу күчтөр болуп берилет. Мисалы, бандитте дух бар да, милицияда дух бар, камап коем, самап коем дегендей. Ансыгандай ушу дух арбайлардын кубалаганы болот. Ошо бир караңгы кишилердин кубалаганы ошол жолуңду тап деп атат, изилден деп атат. Анан ушу барып эле бир үйдөн анан сиз Алла десеңиз, алардын алыстап кеткени, ошол эми Алла бул Кудай, Алла бул көкө теңир, Алла бул ааламдагы керемет сыйкыр күч. Анан ошол Алла дегениңиз эми ошо Кудай деп атыпсыз мындай. Эми бул Кудайдан түшкөн илим, анан ошондо алыстап кетип атыптыр. Эми мындайча айтканда, мына азыр деле биз ошо кудайлык сыпатка, арбайлык сыпатка, периштелик сыпатка жеткенде кырсыгы токтоп туруп эле кызмат берилип калып атпайбы Кудайдан? Анткени сен өсүп алсаң, баягы адам өсүп алса деле эната урушпай калат да. Ага чейин урат, тилдейт, сен качан киши болосуң, ушинте бересиңби деп, анан кийин эки балалуу болуп, төрөпөйүл тартып, өйдөлөп калганда кошо сырдашып калат го. Ансыгандай ошо сизде де ошо бир өсүү болуш керек экен. Өсүү болгондо ошол кырсык токтойт экен. Угуп атабыз, көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Мен кайнагам каза болду эле. Ошо кайнагам тиги бири өзүнө Кур'ан окутам деп этти алып келип коюп коет экен да. Анан ал этти бир атчан бала алып кетип калган болот. Жана аны кайра алып келип баягы артынан кууп жүрүп баягыны алып келет экен этти. Анан Кур'ан окутам өзүнө деп айтат экен да. Жакшы. Эми ошо арбактардын түшкө киргени, эгер ата тегинин арбагы же өтүп кеткен арбайлар түшкө кирсе, же ошо мүрзө, мазар түшкө кирсе, эки дүйнө биргебиз деп сунуш тапшырма берип атканы болот. Өйдөлө деп. Анан эми ошо атчан бала алып кетип калды деген бул эми ат кыргыздын бир жөлөмө күчү. Ошо бир касиетиңерди, эми ал өзүнө Кур'ан окутам дегенде ырыскы алып келип атпайбы? Ошо бир ырыскыңарды кичине бир алдырып ийген экенсиздер да. Эми ошол кайнагаңыз биринчиден кайыптан буйрулуп
ошол үйгө туш болгонсуз. Бул өтө жакшы. Ошо кайын журт киргенде кайып бирлердин түшкө киргени. Ошо мындай кайын журтту болгондо куда болуп үй бүлөнү көбөйүп кетип атпайбы? Анысы кандай ошол кайын журттун түшкө киргени, келинби күйөө балабы түшкө кирсе, ошол жөлөмө күчтөрдүн көбөйүп келиши. Келин келгенде да бир мындай келгин энергия келгендей, ошо ааламдагы келгин энергияңар кайып бирлеңер кайын журтуңуздар келип, ошо ырыскыңарды алып келип берип атыптыр. Эми Куран окутам дегени мындай сиздин түшүнүүңүзгө жараша берилип калган, болбосо ошо үйүңүздөргө ырыскы келип атыптыр. Анан ошо мурун бир кичине алдырып ийген экенсиздер. Мындай турмушуңуздарда болгон экен, ырыскыданбы, мындай жолуңуздарданбы, анан ошону кайрып келип берип атыптыр. Кут болсун, жакшы түш экен эжекей. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, өзүңүздөр мындай акылга салып ойлонуп көрүңүздөр, турмушка салып ойлонуп көрүңүздөр, жашоого карап дагы ойлонуп көрүңүздөр. Ошентип бир доор бүтүп атат. Эски түшүнүк бүтүп атат. Бул адам өскөнүнө жараша закон боло берет экен, адам өскөнүнө жараша бир саясат боло берет экен, адамдын бир өсүү жолуна карап бир закондор боло берет экен. Өсүп кеткенден ал тарых болуп кала берет экен да. Мен жаш кезде мындай эле, анан илгери конфет 75 тыйын эле дегендей, ал өткөн чак болуп азыр жаңы доор башталып атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Мен жаш кезде мындай эле, илгери конфет 75 тыйын эле дегендей, ал өткөн чак болуп азыр жаңы доор башталып атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыз. Салам алейкум. Мен 9 класс окуп атканда энем калда болду эле да, ошо азыр 60ка чыктым. Анан 60ка чыкканым мурдагы түнү түшүмө кирип атыптыр. Келип. Неме менде ушундай кыймыл болуп атат, урматтуу көрөрмандар. Элди өстүрүш кыйын экен. Болупту деп угуп кое берет экен дагы, угуу, окуу башка дагы, аткаруу башка. Асман менен жердей айырмасы бар. Анан эми биз ушул айланайын ата тектин арбагы, сенин ишиңди алып бара айтабыз биз. Өзүң бир түш аян берчи. Бир чочутчу, өзгөртчү, эми Кыргызда бир сыноого түшпөсүнчү деп ошолор менен иштешип атабыз. Эми ошо түшкө киргендин баары эле ошо түшүнүүңдү бийиктет деп аткан. Ошондон бери сиз азыр бери болгондо 40 жыл, 43 жылдын тегереги болуптур, 45 жылдын тегереги болуптур. Ошондон кийин түшүңүзгө кирип атат. Эми ошол кайра эле ушу арбай сыпатка өттүп атат. Коштоп колдогону, белги бергени, баягы ата тектин арбай түшкө кирсе абдан жакшы. Бул кандай дегенде, үйгө ата энең келсе деле кубанып, бир өзү менен бир чоң энергия келип калат го. Бала чакаң өзүнчө рахаттанып, үй толуп дегендей. Анысы кандай ошо ата тег арбайдын түшкө киргени бул колдогону, белги бергени деп берилет. Эми эле айтып өттүм. Ушу ойгонуңуз, өйдөлөңүз, өсүңүз, жаныңыз кайдан кеткен? Келген ааламдан. Кайда кетет? Ааламга бир тал чачыңыз дала кетпейт. Ал жанагы индиялыктар күлгө айлантып атат Теланы. Ошо баягы көмчү жер жок. Тибеттиктер кушка берип атат, жеренен ая ушу көрө албасты, жерге көмбөй эле коелчу деп. Алар кимдерди көмөткөн Тибетте? Ошо бир касиеттүү, ошол жерде бир аалым, мындайча айтканда, ошол жерде бир айтымчы, ошол жерде бир энергия иштете алган адамды гана көмөткөн жерге. Бизде куртка берип атат көпчүлүгү. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум, ушу ааламдан келгениңди билип, ааламдык бир кызматыңды, касиетиңди тааныңыз деп ушундай гана белги берип атат ата тег арбайлар. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Урматтуу көрөрмандар, санарип болгондон кийин ошо бир канча бир секундка айырмасы бар. Шар жакта оператор балдар сүйлө дегенде эле сүйлөй берсеңиз, мага так эле кулат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, Кудай арбай жерге түшүп келбейт, периште жерге түшүп келбейт. Ошо адамды кийип алып иштөөгө укугу бар. Так берилет, арбайлардын укугу бар, ар кимди кийип алып иштөөгө. Арбайлардын укугу бар, жан алып жан салууга. Арбайлардын укугу бар, ошо кыргызчылык деп коет, бул ааламдан түшкөн. Кыргызда ошо 3 закон бар.
кыргызчылык, теңирчилик, шаманчылык деп. Анан кыргызчылык ушул кыргызчылык менен кыргыз ойгонот деп берилет. Теңирчилик деген эми бул чындык. Адам ушул бир теңир кереметине жетүү, ошо менен тең ата иштөө, эч нерсеге сыйынбоо. Мисалга, ошол жараткан, мына жаратылыш жараткан жаранды, жараткан жаратылган жаратылышты, жараткан жаранды улоого, сактоого, мына ошол деңгээлге жеткен адамдар ошол кереметти иштете алат. Бул мурунку 30 жылда, мурунку 100 жылда, 300 жылда, 1000 жылда болгон эмес. Ал кезде өспүрүм болгон, кичине өйдөлөгөн, ушинтип отуруп, азыр ушул кереметке жетет. Ошон үчүн бул алтын доор деп аталат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сүйлө. Түз эфирге чыкпайбы азыр? Угуп атам, айта кой, сизди түз эфирди угуп атам, айта бериңиз. Мен суроом мындай эле, мен досум бир жыл өтүп кетти, бир 6-7 жыл. Угуп атасыз, Мен угуп атам, айта кой. Мындай байке, сиз кимге ишенесиз? Жакшы. Мен Кудайга ишенем. Кудайдын бар экени чындык. Кудайсыз курай башы сынбайт деп берилет. Анан Арбайга ишенем. Өзүм ишенем. Ушул анан эми мен динде эмесмин, бул ачык сөз. Дин бул чектөө. Дин бул кайра ак карага бөлүп атат да, минтип. Ал капыр, сен мусулман деп атат. Аны Кудай жараткан. Баары жакшы. Кыргызчылыкка ишенем мен. Чөптүн жаны бар жулба. Бөрүнүн теңири бар. Эгесин сыйласаң итке сөөк ташта деп атат. Анысы кандай мындай кыргызда эмне бар десе, ошо Кудайдай бир керемет бар, баарын тегиз көрө турган. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин сыйынган, ар кандай пир туткан диндер ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу. Андан чыгыш керек адам өзү. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Макул. Угуп атам, сиз айта бериңиз. Алло, саламатсызбы? Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, пир туткан, чокунган, мындай диндин баары ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кудай пайгамбарларга өзүнүн купуя сырын, акырет жүзүн, дагы астыда кандай жашоо жол жобосун өтө кыска аң сезимден эң ылдыйкы төбө менен түшүнүктө берген. Ал кезде адам сабатсыз болгон, караңгы болгон, техника болбогон эмес. Ошону пир тутпаңыздар. Жана айтып өттүк, ар бир доордун өзүнүн улуу илими болот, учурчагы болот, улуу илими болот. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз өсүүдө. 10 жылкы мурунку өзүңүздүн түшүнүгүңүздү караңызчы. 30 жылкы мурункуун караңызчы. Бүгүнкү түшүнүктү караңызчы, мына эле техниканын жетишкендигин. Анда сотка көтөрбөй эле койбойбу молдолорчу, пайгамбар көтөргөн эмес да. Анда машина минбей эле койбойбу, анда минген эмес да. Азыр антип биз чындыкты айтпасак, болуптур, диниңди кармай бер десек, анда адам өспөй эле ылдыйлап кеткен атпайбы? Ошон үчүн эмелеки агайындын суроосу ушул окшойт. Бул жерде такт берилет. Теңдеш, мындай теңдешсиз жашоого жетсеңер, теңир сырын ачып берет деп. Бул 2000-жылы берилген кабар. 2014-тө Кудай берип атат, жана Адеми деген кызга алып окусаңыз болот. Динде жүрүп мага керек эмессиң деп атат. Мендей болуп мага абдан керексиң дейт. Эми ошондо ата деле мендей бол дейт го барып туруп. Анан Кудайдан коркуп жашаба деп берилет бу жерде. Коңшулаш жаша, илим алып жаша деп, изденип жаша деп, сыйынып жашаба, сырдашып жаша дейт. Эне таңга сыйынып жүргөнсүң мурун, 10 класска чейин. Ошондой бир ал эволюция болгон. Эми азыр эмне кыласың? Эне таңга сыйынбайсың да өйдөлөгөндөн ата
деп көңүлүн түшүнгөнгө аракет кыласың, бошотконго аракет кыласың, өйдөлөткөнгө аракет кыласың. Урматтуу улуу журтум, ошон үчүн бул эртедир кечтир ошо эски бийлик, байлык, ал жаман, мен жакшы, дин, да бир техника да модадан калат жакында. Анткени муну баса берген адамдын телепатиясы иштебей калат, аң сезим иштебей калат, жырткыч мүнөзгө өтүп кетет, балдардын мүнөзү бузулуп баштайт. Буну дагы жырташ керек. Бул жакшылык алып барбайт техника өзү. Тело иштеш керек. Ой менен жеткирбей эле бул телефон менен жеткирип, мисалга сөз менен деле анысы кандай ушунун баарын азыр айта бериш керек. Бул чындык. Ал мода эмес. Ооба, сакал муртун коюп алды, анан ушундай болуш керек да деп. Ай, сенин кебетең ооба жакшы, пайгамбарга окшой, ички жан дүйнөңчү, түшүнүгүңчү. Ал аалам менен байланышкан. Ар бир ал адамдын көз ачык деген сыяктуу эле ичи жан дүйнөсүн окуп турган ал адам. А сизде барбы ошол жок дегенде? Жок. Ошон үчүн ата бабанындан биз акылдуу сынбай эле коелу. Ата бабаң табиятка маани берип келген, жылдызга маани берип келген, мындай эле жашоодо эле төлгө белгиге маани берип келген. Түшүнө карап иш кылган, талдаган, эмне деп эскертип атат, бул ата бабанын арбайы деп ишарат берип аткан жокпу деп. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум, эки нерсени ушул арбайлар, инопланетандар кордошот жаңы доордо. Техниканы, анан рухий өскөндү. Себеби алардын законуна төп келбейт экен. Мына азыр дүйнөнү караңыз, рухий өскөн жерде кыргын, сүргүн, согуш, суу каптоо ушул болуп атат. Анан техника менен өскөндү. Себеби тело иштеш керек экен. Тело адамдын ою жанагы көз тийди, сөз тийди дегендей ошого өтүш керек. Экинчиден, рухий менен жүргөн кезде адамдын духу көтөрүлбөйт экен. Чочуп, коркуп, ак карага бөлүп. Кудай сыпат андай эмес да, арбай сыпат андай эмес да. Баары бир болсо экен. Мына эне ата бала чаканы үйлөнткөндө бактылуу болсо экен дейт го. Анысы кандай улуу күчтөрдүн деле ошол бирге болсо экен. Карымындай гармонияда болсо экен деген түшүнүгү бар. Ошон үчүн азыркы улуу күчтөр ошентип жазалап атат. Аны үчүн чыгыш керек. Аргаңар жок, амалыңар да жок, жолуңар да жок. Анткени ааламдык илим түштү. Мына ошо ааламдык илимдин негизинде адам айыгып атат да, ошонун энергиясы менен. Ошого сиңген адам сүйлөсө, адам айыгып атат. Ушу теледен. Бул жомок да. Бул өзүнчө бир керемет, өзүнчө бир касиет да, бул чындык, бирок болуп атат. Илгери деле ошол Курандын күчү, энергиясы иштеп турган кезде колтугуна кысып келип, канча бир күн дем салса айыгып кетти дейт. Анысы кандай, ошо ааламдык илим. Бул жерде да так берилет. Манас ааламдан түшкөн илим адагычы, дастан. Манас айтылган жерде иреттүүлүү болот деп, тазалануу болот деп. Мына илгери айтып калчу бабаларыбыз, аталарыбыз. Жайында ошо жайлоого манас чап келип айттырчу элек деп. Анан ошол убакта, манас айттырган убакта, ошол жайлоого ошол жылы карышкыр тийбечү эле деп. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, жолубузду табалы. Кумурска деле мындай байкасаңыз иси бар, жолу бар. Жолунан чыкпай, бирөө ары ташып, бирөө бери ташып, айтор жолун күнүн көрүп атат. Анан сырттан келген ар кандай агымдын саясат, жөн эле ал элди буруу, бөлүү, өз бийлигин жүргүзүү. Бул жакшылык алып барбайт. Күн помош, анын баары эле ошол жөн эле мынтип кичине нан берип коюп, кайра оосантып коюп эле багуу. Азыр тетирисинче ушу улуу кыргыз дүйнөнү тегеретип, тегиздейт. Бул чындык. Бул күн өткөн сайын далилденет, анализденет, тез эле таап келишет бул кыргызды. Урматтуу улуу журтум, мага бөлүнгөн убакыт байыды. Бизде өтө сөз көп, бизде өтө илим көп, өтө бийик түшүнүк, ишенич, дух. Эң башкысы ошо кыргыз адамзатты ааламдык түшүнүккө алып өтөт, ааламдык маданиятка алып өтөт. Ошо ар бир жуманын 1-4 күнү кечки саат 7-де ошол эфир бар. Өзүм алып булап кеткеш керек экен, себеби бирөөлөрдү чыгарсак эл өсүп алган экен да, аларга алым сынбайт экен.
Байланыш телефонум ушу түш жору, асма суроо болсо ушу WhatsApp 706 988 188. Андан сырткары ушу YouTube'да да Арыстан Алай кут берүүсүндө болуп атат. Көкүрөгүңүздөрдө ойгону болсун, жан дүйнөңөр өссүн, касиетиңиздер толсун, жолуңуздарда та ошо чоң энергияга калыптанып алыңыздар. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.